Күнү түнү байланышса боло турган WhatsApp каналы. Шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча борбордук комиссиясында ачылган бул каналга бир күндө кеминде 10дон ашык билдирүү келет. Кайрылгандар көбүнчө каттоодо турбаган жерден добуш берүүнүн жол жобосун сурашса, 2-3 күндөн бери билдирүүлөрдүн нугу өзгөрдү. Бүгүн эле бир номерден билдирүү келип түштү. Сокулук району тараптан бизди көчөдө кетип жатсак кармап алып, паспортуңардын пропискасы каякта, белгиле данныйларыңарды деген сурамжылап, ушундай кармап алып сурап атышат деген билдирүү келип түштү да. Эми ал билдирүү боюнча азыр сурамжылоо иштери жүрүп атат. Кайсы партиянын тараптан ушундай сурамжылоо болгону белгисиз, азырынча иликтөөлөр жүрүп атат. Ошол эле учурда ишеним телефонуна кайрылгандар дагы бар. Эртең мененки саат 9-дан 18-ге чейин ар кандай билдирүүлөр түшөт. Алардын мазмуну ар түрдүүчө. Буга чейин тизмеден өзүн текшергиси келгендер жана форма 2-ни кайдан алууну сурагандар көп болуп келсе, арасында жумушунан жетекчилери кайсы бир партияга добуш бергиле деп мажбурлагандар дагы бар. В основном телефон доверия. Кээ бир нарушениялар боюнча дагы чалышат. Аты жөнүн айтышпайт да, ушул жерде мына көп аябай массовый подвоз кылып атат деп айтышат. Кээде дагы форма 2 менен ошо көп кишилерди участокторго көп алып келип атышат, ушундай деп. Ал информацияны биз милицияга өткөрүп беребиз. Куда вас перевели по ошибке? Алдыдагы парламенттик шайлоону таза жана мыйзам чегинде өткөрүп алуу үчүн БШК укук коргоо органдары менен биргелешип иш алып барууда. Ушул тапта республиканын ар тарабынан ишеним телефондору, WhatsApp каналы, кол борбор жана социалдык тармактар аркылуу билдирүүлөр байма-бай катталууда. Бүгүнкү күнгө карата шайлоо кодексинин бузулуп жаткандыгын кабарлаган 60ка чукул билдирүү келсе, анын 17си кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Подкуп голосов избирателей поступило 26 сигналов. Мисалы, добуш сатуу жана сатып алуу боюнча 26, жасалма документтерди пайдалануу боюнча 5, ал эми добуш берүүгө мажбурлоо боюнча 21 билдирүү келди. Жалпы 57 билдирүүнүн ичинен 5өө аныкталган жок. Калган бардык фактылар боюнча сотко чейинки сурамжылоо иштери жүрүп жатат. Көзөмөл органдары ушул тапта жалпыга маалымдоо каражаттарында, интернет булактарындагы билдирүүлөргө жана жарыяларга мониторинг жүргүзүүнү күчөттү. Өлкө боюнча ачылган 2420 шайлоо участкаларынын ар биринде 2ден ашык тартип сакчылары көзөмөл кылууда. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.